Дастанбек Эркинов Баткен облустук китепканасында 8 жылдан бери окурман катары катталып келет. Анын айтымында китепкана жыл өткөн сайын өзгөрүп, жаңы китептер менен толукталып турат. Бирок имараттын жоктугу окурмандарга да ыңгайсыздыкты жаратат дейт. Анандагы айта турган нерсе, китепкананын имараты бул дагы эле мындай ыңгайлаштырылган деп айтсак болот да. Өзүнчө атайын китепкана деген стандартка ылайыктуу бир жаңы китепкана салынып берилсе, ушул облусубуздун борборундагы китеп окурмандары, облус борборуна китеп издеп келгендер ушул жерден өзү каалаган китептерди таап окуп, китептен азык алса деген тилектебиз. Облустук китепкана учурда мурда ресторан болгон имаратта ижара төлөп турат. Бул жерде убактылуу гана. Анткени имарат жеке менчик. Мекеменин жетекчилиги имарат салуу үчүн Баткен шаарынан жер берилгенин айтып, бирок курулушка каражат бөлүнбөй жатканын белгиледи. 80 китепкана болсо, облустун аймагында, ошо 80 китепканадан 76 китепкана ыңгайлаштырылган жайларда турат. 4 китепкана мындай өзүнчө китепканасы болгону менен, алар дагы мындай атайын мындай салынган эмес да китепкана үчүн. Айылда дагы чайканалары да кандай бир бош жай болсо да ошол жерге анан көчүрүлө берет да. Мисалы биз өзүбүз ошо облустук китепкана болгонго чейин райондук китепкана болуп турганда 12 жерге көчтүк. Облустук китепкана болгондон кийин 3 жерге көчтүк ушундай имараттын жоктугуна. Азыркы жерибиз дагы мындай китепти сактаганга китепкана үчүн ыңгайлуу эмес, бирок аргасыз отурабыз. Китепкананын 10 жылдыгына арналган иш-чарага келген облустук бийликтин өкүлдөрү адамдын интеллектуалдык аң сезимин жогорулатууда китепкананын орду чоң экенин белгилеп, жакынкы жылдарда имарат маселеси чечилерин билдиришти. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаңы Баткен шаарынын курулуусу пландалууда. Ушул шаарда биз буга чейин макулдашып атайын өкүлдөрдүн катышуусунда жыйындарды өткөрүүдө бул жаңы Баткен шаарынын курулушунда биринчи кезекте биз социалдык объекттерге көңүл бурганбыз. Ошолордун катарында бул Баткен областтык китепкананын дагы заманбап имараты курулат. Облуста жалпы 80 китепкана бар. Алардын 76-сы ыңгайлашкан имаратта турса, калган 4-ү имаратка муктаж. Бул деген 500 миңге жакын калкы бар Баткен облусунда бир да типтүү атайын китепкана үчүн салынган имараттын жок экенинен кабар берет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.